Жеке ишкердин колунда бизге соляркага 37 рубльдан акча берет. İzdеп арзанын куйгулады. Бизге bir орус 35тен сатат заправкадан, биз bir куйганда 40-400 литр куябыз. Бизге ар бир заправка кылганыбызда 800 рубль акча калат. Биз 37 рубльдан алдык деп айтабыз машина ээсине, ошол 800 рубльдү өзүбүз иштетсек болобу дейт. Жок, силер ушунчадан алдык дебегиле, алып куйдук деп айткыла. Алып куйдук деп айткыла, ошондо туура болот. Анан мынчадан куйдук десеңер, анда 2 сомдон эмне рубльдан алдаган болуп каласыңар. Биз куйдук ушунун бардыгына деп айткыла, ушундай кылгыла. Же болбосо ушул акчага мынча литр куйдук деп айткыла, анан ошонун сомун айтпагыла, ошондо эмне урматтуу бир тууганым алдаган болбойсуңар. Анан тигинде айтсаңар алдаган болосуңар. Жапайы каман доңуз этин жесе болобу дейт. Эми ал чочко ошол жапайы чочко арам, эч кандай адалдыгы жок. Жеңем шоколад, вафли чыгарган заводдо иштейт. Ал жакта вафли шоколаддарды каалаганча жеп, бирок үйгө алып кетпеш керек экен. Жеңем болсо бекитип үйгө алып келет, аны бир жесек арам болобу дейт. Эгер ошол заводдун өзүндө жеп аткан, жей турган деңгээлден көп алып келбесе, анда арам болбойт. Андан аерде жебей, же мисалы үчүн аерде жарым килограмм жей турган болсо, ошол 250 грамм, 250 грамм көтөрүп келсе, анда бул арам эмес. А бирок тойгончу дагы жеп, ашкандан көтөрүп келсе, анда тыюу салынган деген сөз болот, ал арам болот. Арам нерсе менен бир дасторкондо олтурса болобу? Мисалы туугандардын үйүнө барганда, тойго барганда олтурбаш керек, дасторкондон туруп кетиш керек. Акыркы суроолорго жооп беребиз. Азыркы учурда Россиядабыз. Күйөөмдү ээрчип келгеним 2 жыл болду. Bir батирде 2 үй бүлө жашайбыз. Плюс кайным бар. Биз менен bir бөлмөдө жашайт, кичине балам бар. Хижап кийем, бирок үйдө дайыма кайным кошуналар бар болгондуктан хижап такыбалык түрдө эмес. Жумушта спецовка шым кийип иштейм, кыжаалатмын. Жана келгенде ар жумушта иштедим, бирок пол жууп, көчө шыпыргандан башка адал жумуш таппадым. Кафеде, соода сатыкта ичимдик чочконун эти бар. Жумуш бар, иштебейин десем, күйөөм уйкудан көз ачылбайт. Колу тар, жалко, иште дей берет. Акем ислам университетте окуган. Кыргызстанга кел, жанды кыйнап иштебе дейт. Төркүнүмө айтпайм көчө шыпырып жүргөнүмдү. Ден соолук кетти. Сибирде каар күрөп жүрүп. Тапканын берекеси жок. Тамак аш менин мойнумда, кетип калып талагалым келбейт. Медреседен устазыбыз Аллах талак деген сөздү укканда аш титрейт деп айтчу. Эмне кыларын билбейм устазым дейт. Акеңин сөзүн ук. Барсаң, айылга кетсең, күйөөң аркаңан келет. Ачка өлүп калат аякта келе берсин. Кыргыздын эч ким өлө элек, келе бергиле. Акеңин сөзүн ук, бир тууганым, калбай аякта. Пенсияга чыга турган адам мурда акча берип, стаж көбөйтүп алган болсо, кийин пенсияга чыкканда акчасы арам болобу? Арам болот ошо проценти. Албетте, мамлекет алдаган жакшы эмес. Адамдар мамлекетти алдап, анан алдаган эч ким билбей калса эле адал деп жүрө бериши мүмкүн. Жок, бул арам болот, урматтуу бир тууганым. Мен Орусия жергесинде таксист болуп иштейм. Жүргүнчүлөр менден сурайт, мусулмансыңбы деп. Мен жок, я неверующий деп жооп берип коем. Себеби мусулманды жаман көрсөткүм келбейт, өзүм идеалдуу эмес. Ушундай дегеним күнөө болобу? Күнөө. Ал бу жакта калган жери жок сага. Сен идеалдуу бол да, анан кийин аларга мусулманды айтып кое бер. Эми ошо таксиде 45 мүнөт үчүндө кантип аларга эмне алар зоруптайсың, урдайсың, эмне кыласың сен? Идеалдуу болуп эмне кыласың аларга сен? Ошон үчүн жок, ал туура эмес маселе. Айлыгын үй бүлөсүнөн жашырган эркектерге эмне дейт элеңиз? Тагыраак айлыгын толук бербейт, азырагын чыгарат, көбүрөгүн бекитип калгандарга дейт. Эми ал бардыгын берген менен ал үй салыш керек, сени караш керек, балдарын окутуш керек. Ошого бардык тигини бериш шарт эмес, сага ошол эмне керек нерсесин берип, калганын сактап аткан болсо, аны эконом деп түшүнүш керек. Менин күйөөм туулган күнүм болсо белек бермек түгүл, туулган күнүң менен деп койбой, өтө капа болом. Бирок башкалардын туулган күнү болсо куттуктайт. Күйөөм деңгээлине түшкүм келбейт, бирок адам болуп жаралгандан кийин адамдык сапат дагы керек го. Түшпөгөнүңүз макул, бийик бойдон кала бериңиз, Кудайым жакшылык берет. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Kudayım barımızı şermende kılmasın. Bir rahmetike rahmanir rahim.